Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh. Hurmatli musulmonlar, o'tko'chlar qandaysizlar? Bugun Moskvada o'ta kun sovuq. 20-21 gradus, 18 gradus bo'lib жатат. İşte boshlaymiz. Bismillah. Hoppa, qarda uçup ketdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Gün soğukluktan akkumulyatordağı oturup kalayın dep kalıptır go. Vagı bir jol. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulmonlar, kandaysızlar, amансыздарбы? Так, тугандар, бүгін 24 декабрь 2021 жыл. Город Москва. Күн өтө суық. Прогноз погода кандай деле ишене бербейт элем, бирок ушул жума күн суық болот деген. Действительно суық болуп атат. Москвада биринчи жолу көрдүм 20 градус, 21 градус суукту. Күн өтө суук. Машина 10 мүнөттө болду, эми кичине кызып калды. Иншалла демесе бисмилла деп ишти баштайбыз. Бүгүн кечке чейин канча иштеймин, канча заказ кыламын, канча пробег болот, полный сиздерге көрсөтөм иншалла. Видеону түрдүрбөй акырга чейин көрүп, подписка болбогондар подписка болуп коюңуздар. Сураныч, жаңы жылга чейин 1000 подписчик кылышыбыз керек сиздердин жардамыңыздар менен. Демесе бисмилла, баштадык ишти. Так, тугандар, саат ровно 9:41 болуптур. Бисмилла, линияга чыгамын. Мен түнү 2 заказ кылган элем 12ден кийин 730 рубль эсептеп коебуз. Штога кечинде 10 эсептей турган болуп. Так, пробегтердин нөлгө кайтарганмын, чтобы канча километр жүргөнүбүздү билишибиз керек. Демесе мана бисмилла деп менин районумда в коэффициент күйүп жатат. Дальний заказдардан бүгүн иншалла бир 15 заказ кылсак жетет бизге. Первый заказ, долгая поездка, 1,5 часа показывает, 34 километра. Бисмилля, принял заказ. Заказ подачи 5 минут, 1,5 километр экен почти. Биринчи заказга келдим. По-моему, үчүнчү подъезд окшойт. Аны жолу токтой береличи. Бисмилля. На местаны басабыз. Мы можем посмотреть, какие варианты поездки, да? Короче, через центр. Так, тугандар, 1 саат 13 мүнөт дегенде жетип келиптирбиз, 33 километр. Акчасы 1725 рубль. Маска тапкан эмес. Оценка койбойбуз. Так, ошол эле жерден дагы бир заказ берип атат. Долгая поездка, час 10 минут, 24 минута дейт. Москвага. Заказ подачи 3 километра 10 минут. Поехали. Ошол Волгоградский проспект тараптан келдим эле өзүмдүн районумун 33 километрге. Кайра эле ошол тарапка берди дагы. По-моему, бир коэффициентинен берди окшойт, по-моему. Тоже как минимум 1500 иншалла будет. Жакшы, жаман эмес. Ушундай 1,5 миңдик, 1700дүк, 1400дүк заказдардан bir күндө 10 штук кылсак жетет. Грязному где-то bir 15 миң, 16 миң болсо, одан bir 3 миң, 4 миң, примерно 4 миң комиссия кетет. Ошондо bir 11 миң калат да. Эми постоянно боло бербейт андай 1,5 миңдик, 1700дүк заказдар. Бирок комфорт плюсту билбейм, мен ишти баштагандан бери болот 300 рубльдик заказдар, 3 километр, 7 минут, 8 минут поездкада мына айтканда. Так, постоянно ушул миңден жогору заказдар. Жакшы. Өтө жакшы. Билбейм, мен рейтингим 5 болгондуктанбы, а так менин машинам вообще бренд кылган эмесмин, кылбаймын дагы буюрса. Без бренд иштеймин. Бирок, чен брендке карагандарда жакшы заказ аламын. Мен ойлойм, бул менин рейтингге зависит этет. А так кисар подключать кылган баардык жакшы. Alhamdulillah, жакшы, кана бүгүн иштей берекчи. Буюрса кечинде сиздерге полный результатты айтам. Экинчи заказга да келдим. 2 мүнөт эрте келдим мен, бирок на местаны басабыз. Так. Волгоградский проспект 26, строение 1. Какие варианты? Тоже через центр. Ехать почти час, короче, час 2 минуты.
акчасы канча болду экен, после поездка көрсөтөм иншалла. Экинчи заказды дагы бүтүрдүм. 1594 рубль болуптур. Мен айткандай эле как минимум 1,5 болот дедим эле, 1600 болуптур почти. Жакшы. Экинчи заказды бүтүрө эле бул жактан үчүнчү заказ берилди, жетип келишиме отказ кылып койду. Отмена болуп калды заказ. Ошондой эле болуп турат. Так, үчүнчү заказга дагы келдим. Тоже долгие поездки. Кана көрөбүз канча минут алып жол экен. 27 километр 1 саат 5 минут көрсөтүп жатат. Бүгүн алхамдулилла заказдар баардыгы жирный заказдар болуп жатат. 1500, 1700, 1600 болуп. Бул дагы заказ как минимум 1500 болот буюрса. Так, үчүнчү заказды дагы бүтүрдүм. Үчүнчү заказ дагы почти 1 сааттык жол жүрдүк. Бул кичине арзаныраак болуп калды. 1500 болуш керек эле. 1331 рубль болуп калды. Все равно алхамдулилла. Эми азыр пока асыр болот, асырды окуп дальше иштейбиз дагы буюрса. Вот, саат 5:30 болду. 6-чы заказды бүтүрдүм. 6-чы эмес, 5-чи заказды бүтүрүп турмун. 5-чи заказ Проспект Мира 103. Балашка, короче. 2267 рубльге алдым эле. 5 саат көрсөткөн. Бирок 1,5 саат дегенде жетип келдим да. Короче, түштөн кийин Балашкага заказ алып жүрбөгүлө да. 1 саат көрсөткөн, 1,5 саат болот. 2 саат көрсөткөн, 2,5 саат, короче. Ушу опасно болду. Манаки акыркы заказды бүтүрдүм. Саат 23:46. Акыркы заказым 1052 рубль. Так, жабабыз. Маска пропустить. Так. Бүгүнкү күн 10.864 рубль болуптур. Бул 13 заказ. Бул жерден 2 заказ мен кече түнү кылган элем 730 рубль. Ошондо 11 заказым болуптур. 11 заказым болуптур, 10.000 болуптур да. Бул өтө жакшы. Ошол туугандар. Ошондо мен 9:40 ишти баштаганмын. 11:40 почти жумушту бүтүрдүм. Ошондо 13 саат иштеп калам да. Эми ортодо мен намаз окудум, обед болду, наржак бержак болду. Ошондо как минимум 12 саатта 10.000 таап турмун да примерно. 12 саатта 10.000. Бодон 1,5-2.000 бензинге кетти. 2.000 кетпеди го, ошол где-то 1,5 кетти окшойт помоюм. Ошондо дагы 1,5 кеткенде дагы таза 8.500 калыптыр. Дагы бир заказ берип коелу, мейли алып коерейин. Ушу менен точно 11.000 болот да. Анда эмесе туугандар, лайктан баскыла аябай. Иншалла через ден дагы видео тартып чыгарам анда. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.